Assalamu alaikum. Dagın bir şu probkada turup kaldık. Bunu rubrikanın атын probkada atap koyuş керек okşayt özüm. Şu probkada turganda beker turбастан силерге bir ойлорду айтайын дейм да. Азыр мен силерге bir betke чейин чыгып кеткен сакал жөнүндө айтып берейин. Анан жезге Кытайга сатылган жез тууралуу анан да бир эки кызык маселени айтып берейин. Азыр эсиме түштү да. Илгери мен Ошто иштеп жүрөм. 2003-жылдарга Аллах насип этип намаз окуп калгандан кийин КТРде иштеш кыйын болуп, анан мен Ошко ишке барып калдым. Анан ошол кезде Ошто иштеп жүргөндө мен бир устазым Ошко барып калыптыр. Ошо Рамазан учурунда барган экен, анан мен суранып атам. Устаз, ошо Рамазан жөнүндө бир сүйлөп бербейсизби десем, менин болгону бир 10 мүнөт убактым бар. Самолетке учушум керек, тартсаң тартып кал, 10 мүнөт жел сүйлөп берейин. Бирок өтүнүч дубль жок эле тарт деди. Анан ошондо ош 3000 болчу. Бир ВХС камераны эптеп, бир нерсе алып чыктык, 10 эле мүнөт учур. Жана ошол учурда мен суранып операторго айтам. 5 мүнөт ичинде бетине наезд кылып барасың, мындай крупный кылып. Кайра 5 мүнөттө отез кылып алып келесиң деп. Устаз сөз кылып берип атат, баягы орозо жөнүндөгү силерге орозо милдет кылынды деген аяттын лаллакум таттакун, балким коркуучу болорсуңар деген жерин тафсир кылып атат 10 мүнөт. Тарттык, анан ошо бойдон эфирге кетишинде кетип атат. Эфирге кетип атканда пультта бир бала отурат. Жаш бала, эле намаз окуй элек бала, бизден 3-4 жаш кичине, бирок ушундай берилип карап отурат баягы монитордон устаздын сүйлөгөнүн. Ушундай берилип карап отурат. Экранда мынтип наезд кетип атат, бетине чоңойтулуп кетип атат. Анан бир кезде мен тиги баланы карап туруп айтып атам. Мына бала жайлады, мына аятты түшүндү ушу бала. Жайлады ушул укмуш, алды окшойт, кирип кетти ичине деп атам да. Мына ушинтип үңүлүп карап отурат. Акырын камера мынтип чоңойтуп келип устаздын бетине келгенде тиги бала ойгонуп кетти да. Мына устазыңыздын бетине чейин сакал чөгүп кетиптир дейт. Мен ойлоп турмун, ал маселени түшүнүп сүйлөп атат. Мындай ичине кирип кетти го деп көрсө ал такыр эле башка нерсени карап отурган экен да. Бетине чейин сакал чөгүп кетиптир дейт. Бул бир болду. Бир жолу мен бир жерде аябай ушу даават кылып атам. Укмуш сөздөр келип, Аллах сүйлөтүп атабыз. Анан ушул жерде бир жез жөнүндө айтып атам. Мына жезди караңыздар, кандай бир керемет металл. Мына жезди билесиңерби? Троллейбус линиялары жасалат. Троллейбус мына ушундай кылып туруп жезди кармайт, наконечник менен ток өтөт, анан троллейбус уулдаган бойдон кетет. Деп атсам, отургандардын ичинде бир агай, менде бир суроо бар дейт. Десем, Кытайда жез канча болуп калды экен азыр дейт. Эстеген сайын күлөм. Жерде сөз эмне жөнүндө, анын оюнда эмне. Өткөндө да мен ушу атай бир олуттуу маселени алып чыксам, комментарийлерди көп ремен тагып алыңыз дептир да. Ремен дайым эле тагылуу. Мен жана зарылам кетип аткан тоскоолдук бердимде мынтип булдыйга түшүрүп коебуз да, тикеде көрүнбөй калат. Ошон үчүн Аллах ыраазы болсун, мага эме кылып жан күйдүрүп айтып атасыздар. Мусулмандын күзгүзү, насихат. Кедери мен аркадан өткөнү мындай эмеси билинбей калат, көрүнбөй калат. Ошон үчүн балким кабатыр болбосуздар. Бул маселе айтайын дегеним башка. Адамдар бүгүн аябай көп балак сыйтырган болуп калыптыр да. Маселенин маңызына маани бербей, анын сыртындагы сүрөттөргө, мындай сырткы көрүнүштөргө маани бере турган болгон адамдар көбөйүп калыптыр да. Мен ушуну түшүндүм. Маселенин маңызын караганды, сөздүн ортосундагы сөз, сөздүн катарындагы сөз, сөздүн кабатындагы маанинин тагиндеги сөздөрдү тапканды үйрөнүш керек экен. Жана жалпыдан эмне айтылгысы келип атат. Ушуну тапкан адамдар сөздүн баркын билген адамдар деп эсептелет экен да. Ар нерсеге маани берип сакалы агарып кеттир, чачын боёп алыптыр, чачы кара койдон экен, койчу жыгылып семирип алыптыр, арыктап кетиптир. Бул жана шаптолу жеп отуруп түшүп калган кемпирлердин баамы жете турган маселе да. Ошондон да рахмат кабатыр болгонуңарга, бирок айтыла турган маселе башка болчу. Мен муну кийинки маселелерге да балким кереги тийип калат деп айтып атам. Бүгүнкүсү ушу. Дагы көп темалар бар, албетте. Ременди тагып алып
көрүнбөй калса кабатыр болбоңуздар. Алар жөнүндө да айтабыз. Assalamu alaikum.